Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн силер менен 4-чү чейректи адабий окуу сабагынын алгачкы сабагын баштайбыз. Анда эмесе китеп дептер, ручкаларыңарды камдап алгыла. Сабактын темасы эне тилим, эне сүтүм. Сабактын максаты текстти көркөм окуу жана өз түшүнүктөрүн айтып берүү, кепке жаттыгуу жөндөмдүүлүктөрдү артат, эс тутуму бекемдейт, оор жүгүртүп өз оюн көркөм так айтууга көнүгүшөт, өз сөз байлыктары өсөт. Эне тилдин улуулугун баалашып, жаратылышты сүйүүгө, коргоого, бири-бири менен ынтымактуу болууга, адептүүлүккө тарбияланышат. Анда эмесе балдар, силердин көңүлүңөрдү мен класстерге бөлөм. Кыргыз үчүн эмне ыйык? Кыргыз үчүн эне тили, комузу, улуу манасы, боз үйү, ак калпагы, каада салты, ак элечеги, ала тоосу, улуу мурасы керек. Бирге жүрсөм, кыргыз тилин кадырлайм, башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм деп Алыкул Осмонов айткандай, мен силерди эне тилден биз эмнени үйрөнөбүз? Эне тилде биздин акын жазуучуларыбыз эне тилинде повесттерди, поэмаларды, дастандарды, эпосторду, жаңылмаштарды, табышмактар, аңгемелерди, жомокторду бизге тартуулайт экен. Энең берген эне тилди унутпа, атаң айткан алтын тил, ата тилин жакшы бил. Анда эмесе балдар, силерге мен Сеңкимендин түзүүнү тартуулаймын. Эне, ата эне жөнүндө. Эне билимдүү, көрүнүктүү, окуйт, иштейт, эмгектенет. Эне окумуштуу, ата баатыр, багат, коргойт, иштейт. Күчтүү, ишенчтүүлүктүү ата. Ата менен энени биз төмөндөгүдөй баалай алат экенбиз. Эне суу, ата тоого тең. Жыйынтыктоо, бүгүнкү сабакта эне тили жөнүндө маалымат алдык. Ал аркылуу өз оюбузду түшүндүрө алат экенбиз, сүйлөшө алат экенбиз, ырдай алат экенбиз. Бул тил ата бабадан калган мурас экендигин билдик. Үйгө тапшырма, ырды жаттап, тил жөнүндө макал жазып келгиле. Анда саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.